Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен ушундай жумшак, назик, сонун болгон пирожкилер жасайбыз. Эң эле алгач мен идишке 1 стакан жылуу сууну, артынан 1 стакан сүтүм бир аз ирип калыптыр, ошону болсо дагы кошуп койдум. Негизи мен сууга эле кыламын, 2 стакан суу куйсаңыздар болот. Артынан 1 аш кашык дрожжду салып алдым, анда жакшылап аралаштырып алдым. Жарым аш кашыкта туз жана дагы 2 аш кашыкта өсүмдүк майынан кошуп аралаштырып алабыз. Азаздан салып, ундан салып олтуруп камыр кылып алабыз. Мынакей камырыбыз даяр болуп калды. Ушинтип бир аз колго жабышып турган болот. Эми 2 аш кашыктай өсүмдүк майынан куюп, жакшылап камырдын бүт жерине май тийгендей кылып аралаштырып чыгабыз. Камырыбыз жакшылап көтөрүлүүсү үчүн үстүнө салфановый пакеттен жаап койдум. Ал эми анын үстүнөн болсо майлыкты жабып, жылуу жерге кое турабыз. Эми начинкасын даярдайбыз. Ал үчүн биз 3 картошка жана 1 пиязды туурап алдык. Муздак сууга туурап алган картошкаларыбызды салып, кайнаганча күтө турабыз. Картошкаларды ушинтип майда бөлүкчөлөргө бөлүп алганыбыздын себеби ушундай кылсак картошкаларыбыз батыраак бышат. Жана дагы вилканын жардамы менен ушинтип бөлүп аласыздар. Эгер жакшы бөлүнүп аткан болсо, анда картошкалар даяр. Картошкаларды биз бөлөк идишке салып алдык. Артынан 2 аш кашыктай картошка бышкан суусунан куюп алдык, сочный болуусу үчүн. Заматта эле ушинтип биз картошкаларыбызды кашык менен эзип алдык. Эми дагы даамдуу болуусу үчүн биз жанагы 1 пиязыбызды майда кылып туурап, майга бир кууруп алуу керек болот. Пиязды ушинтип алтын түскө келгичекти кууруйбуз. Андан соң газдан түшүрөбүз дагы, картошканын үстүнө салабыз. Даамы аябай сонун болот, пияз кошсоңуздар. Пияз менен картошканы жакшылап аралаштырып алдык. Эми татымга жараша туздан кошуп коюңуздар сөзсүз түрдө. Начинкасын даярдап бүткөн соң камырыбызды ачабыз дагы. Эми кичинекей майда бөлүкчөлөргө бөлүп коебуз. Камырды ачкан соң терезелерди эч жакта ачпай, бөлмө жылуу температурада болгону оң болот, камыр жакшылап көтөрүлүүсү үчүн. Эми биз жанагы эле казаныбызга өсүмдүк майынан куюп, кызыганча күтөбүз. Кызыган соң ушинтип 2 четин бириктирип, пирожкини формасын келтирип, кызыганда бышыра баштайбыз. Бышырганда сөзсүз түрдө орто температурада бышырганыбыз оң болот. Анткени ортосу бышпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн орто температурада бышырып алабыз. Мынакей биздин пирожкилерибиз даяр болду. Аябай берекелүү болуп, сонун болуп бышып чыкты. Баарыңыздарга сунуштайбыз. Эң оңой, жеңил рецепт менен жасап көрүңүздөр. Жакса лайк басып коюңуздар. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.